15-бөлүм. Дөөт өзүнө Дөөттүн шаарында үйлөрдү курду. Кудайдын келишим сандыгы үчүн жайгамдап, ал үчүн жыйын чатырын тургузду. Ошондо Дөөт Кудайдын келишим сандыгын лебилерден башка эч ким көтөрүүгө тийиш эмес. Анткени Теңир аларды Кудайдын келишим сандыгын көтөрүүгө, өзүнө кылымдар бою кызмат кылууга тандап алган деди. Ал келишим сандыгы үчүн өзү даярдап койгон жерге Кудайдын келишим сандыгын алып келиш үчүн баардык ысрайылдыктарды Иерусалимге чогултту. Дөөт Аруундун уулдарын жана лебилерди, Каат уулдарынан Уриэл башчыны жана анын бир туугандарын 120 кишини, Мераринин уулдарынан Асая башчыны жана анын бир туугандарын 220 кишини, Гейршоондун уулдарынан Жоэл башчыны жана анын бир туугандарын 130 кишини, Элитсапан уулдарынан Шемая башчыны жана анын бир туугандарын 200 кишини, Хеброн уулдарынан Элиэл башчыны жана анын бир туугандарын 80 кишини, Узиэлдин уулдарынан Аминадап башчыны жана анын бир туугандарын 112 кишини чакырды. Дөөт ыйык кызмат кылуучулар Садок менен Абиятарды, ошондой эле лебилерди, Уриэлди, Асаяны, Жоэлди, Шемаяны, Элиэлди жана Аминадапты чакырып алып мындай деди: силер Леби урууларынын башчылары, өзүңөр да, бир туугандарыңар да ыйыкталгыла. Мен даярдап койгон жерге Ысрайылдын Кудай Теңиринин келишим сандыгын алып келгиле. Анткени бул ишти мурун Кудай эле силер кылбаганыңар үчүн, аны кантип алып келүүнү Теңирден сурабаганыбыз үчүн бизди Кудай Теңирибиз жазалады. Ошондо ыйык кызмат кылуучулар менен лебилер Ысрайылдын Кудай Теңиринин келишим сандыгын көтөрүп келиш үчүн ыйыкталышты. Теңирдин сөзү боюнча Муса айткандай, лебилердин уулдары Кудайдын келишим сандыгын шыргыйларынан алып, ийинге салып көтөрүп жөнөштү. Дөөт лебилердин башчыларына алардын ырчы бир туугандары музыкалык аспаптар менен арфа чертип, лира тартып, жез табак кагып, катуу ырдап, элдин алдында турушун буйруду. Лебилер Жоэлдин уулу Эйманды, анын бир туугандарынан Берехиянын уулу Асапты, ал эми Мерари уулдарынан алардын бир туугандарын, Кушаянын уулу Эйтанды коюшту. Алар менен кошо туугандары Захарияны, Бенайды, Жазиэлди, Шемирамотту, Жехиэлди, Унини, Элияпты, Бенаяны, Массеяны, Мататияны, Элипейди, Микнеяны, Обейт-Эдомду жана Жеэлди коюшту. Булар дарбазачылар болушкан. Эйман, Асап жана Эйтан жез табактарды катуу кагышты. Захария, Азиэл, Шемирамот, Жехиэл, Уни, Элияп, Маасея жана Беная арфа чертип бийүгүн менен ырдашты. Мататия, Элипей, Микнея, Обейт-Эдом, Жеэл жана Азазия болсо жоон үндүү арфа чертишти. Ал эми лебилердин башчысы Кенания ырчыларды үйрөтүүчү болчу. Анткени ал бул иште машыккан чебер эле. Берехия менен Элкана келишим сандыгынын жанында эшик кайтаруучулар болушту. Шебания, Жушапат, Натанаэл, Амасай, Захария, Беная жана Элиезер ыйык кызмат кылуучулар Кудайдын келишим сандыгынын алдында сурнай тартып бара жатышты. Обейт-Эдом менен Жехия мыйзам сандыктын жанында эшик кайтаруучулар болуп турушту. Ошентип, Дөөт Ысрайыл аксакалдары жана миң башылар Теңирдин келишим сандыгын Обейт-Эдомдун үйүнөн ыр-күү менен көчүрүп келгени жөнөштү. Теңирдин келишим сандыгын көтөргөн лебилерге Кудай жардам берди. Ошондо 7 букка чарды жана 7 кочкорду курмандыкка чалышты. Дөөт жана келишим сандыгын көтөргөн бардык лебилер, ырчылар, музыкалык аспаптарды чертүүчүлөр менен ырчылардын башчысы Кенания зыгыр буласынан токулган кийим кийишкен. Дөөттүн үстүндө зыгыр буласынан токулган эфод да бар эле. Ошентип, бүт Ысрайыл Теңирдин келишим сандыгын мүйүз менен сурнайдын, жез табактын, арфанын, лиранын коштоосу менен салтанат менен алып киришти. Теңирдин келишим сандыгы Дөөттүн шаарына киргенде, терезеден карап турган Шавулдун кызы Михал кубанычы койнуна батпай, бийлеп келе жаткан Дөөт падышаны көрүп, аны жүрөгүндө кемсинтти.